Депутат 5 литр бензинге акчасы жок таксиден патент сураган тура эмес. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов жаңы жумушка чыгып жаткан таксистерден патент талап кылынып жатканы тууралуу сын пикир айтты. 2 ай элдер жумуш кылбай олтурду. Андан соң уруксат бердиңиздер. Ошол эле таксиге чаш тарачынан чыккан күнү патент талап кылды да 2 ай жумушу жок олтурду. Ал машинасына 5 литр бензин алганга акчасы жок. 5 литр бензин куюп, жумушун улап кетейин деп эптеп чыккан кишини 1200 төлө. Болбосо чыкпайсың деген болбойт да. Сизге башка маалымат берип, иш жүзүндө башка нерсе болуп жатат, деди депутат. Анжелика түн уйкусу бузулуп, эмнеге уктабай жатканын айтты. Ырчы Анжелика түнү уктабай таң аттырып жиберүү көнүмүш адатта айланып калганын айтат. Күндү шашпай бардыгын план боюнча жасап, режимди бузбай эрте уктаганга аракет жасайбыз. Кеч киргенде пландагы жок. Үй жыйнамай, телефон чукуламай, кайра чай ичмей башталып, таң кантип атып баштаганын байкабай калган учурлар кездешмек түгүл, көнүмүш адатка айланып кетти. Түндүн жана күндүн адамы деп биз экиге бөлүнөт экенбиз. Эки башка адамдардын бирин-бирин түшүнүүсү дагы кыйынчыраак келсе, түшүнүшкөндөрдүкү андан бетер оорураак экен. Ошондо кандай болуп калат? Абылгазиевпи же Бороновпу? Парламенттин жыйынында микрофонун өчүрбөй сөгүнүп алды. Жогорку кеңеште өкмөттүн 2019-жылдагы ишинин жыйынтыгы каралып жатат. Анда депутат Альфия Самугулина өкмөткө суроо узаткан. Премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев өзүнүн докладын барактап, суроого жооп издеп жатканда биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов өкмөт башчыга кагаздан жоопту табышууга жардам берди. Бирок микрофонду өчүрбөстөн энең дурайын деп уят сөз көбүрөнгөнү залга угулуп калды. Бет кап тагын олтургандыктан Абылгазиевпи же Бороновдун кимиси айтканы билинген жок. Маалымат Булак элдик медиа. Москвада кыргызстандык жаранга наркоман бычак менен кол салды. Москва шаарында баңгизат чегип алган киши кыргызстандык жаранга бычак менен кол салып жарадар кылган. Маалыматка караганда ал баңгизаттын таасир менен патрулдук кызматкерлерге дагы кол салган. Ага тергөө комитети 3 берене боюнча кылмыш ишин козгоду. Кол салган адам Бауманская көчөсүндө токтоп турган микроавтобуска барып, ичинде отурган 56 жаштагы кыргыз айдоочусунан акча талап кылган. Айдоочу акча берүүдөн баш тартканда аны көчөгө сүйрөп чыгып, сабап сол далысына бычак менен сайган деп жазат жалпыга маалымдоо каражаттарынан. Буга чейин баңгизатка берилген адам 65 жаштагы таксиден башына уруп, аны унаадан тартып түшүргөн. Полиция наркоманды токтотууга аракет кылганда ал полиция кызматкерине атырыла кол көтөрүлгөн. Ал эми жабыр тарткандардын бардыгына медициналык жардам көрсөтүлдү. 30 жаштагы кармалган адамга карата зордук, зомбулук менен талаптануу, ден соолукка атайлап зыян келтирүү, ошондой эле мамлекеттик кызмат адамына карата зомбулук көрсөтүү боюнча кылмыш иши козголду. Маалымат Булак элдик медиа. Кыргызстанда 14 кош бойлуу аял коронавирус инфекциясын жоктурган. Кыргызстанда 14 кош бойлуу аял коронавирус инфекциясын жоктурган. Бул тууралуу бүгүн онлайн брифингде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Баары дарыланып жатышат. Коронавирус төрөлгөн ымыркайларда табылган жок, деди ал. Ошондой эле Үсөнбаев коронавирус инфекциясына аныкталып, дарыланып жаткан 112 бала айыкканын маалымдады. Маалымат Булак элдик медиа. Кыргызстанда дагы 7 адамдан коронавирус аныкталды. Жалпы саны 1044. Бүгүн 13 майга карата Кыргызстанда дагы 7 адамдан анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында жаңы учурлар Чүй, Ош, Нарын областарында катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жоктургандардын жалпы саны 1044 адамга жетти. Акыркы суткада 17 бейтап сакайып ооруканадан чыгарылды. Маалымат Булак элдик медиа. Асель менен ажырашып кеттиңерби деген суроого Нурлан расмий жооп берди. Асель менен ажырашып кеттиңерби деген суроого Нурлан Насип расмий жооп берди. Нурлан менен Асель Ооз Ачарга бирге барганы видеодо тартылган. Спасибо. Все, Allah razı olsun.
Бүгін бада қонақ қылдалайым бүгін біздігінде. 6 баламенен үйдө жатам. 1-2 саат иштеп озачарга бир нерсе алып барайын десем, ошону да бербейсиңер. Сокулук базарында чоң чыр чыкты. 6 баламенен үйдө жатам. 1-2 саат иштеп озачарга бир нерсе алып барайын десем, ошону да бербейсиңер. Haydi! Baktırma! Saat 5'te giyin gel var tümüle. Sus değilsin. Hadi dikta gülüm. Al dikta ketkile. Bana ne dikta gülüm ha? Bana. Ha dikta gülüm. Bravo. Sitke taşlarına taşlasın. Sitke taşlarına taşlasın. Tağım ne gerek? Ha? Tağım ne gerek? Ha? Al dikta ketkile. Hay kalkınlar saat 5'ten giyin. 1-2 saat vergile de tamam var. Bana ne yaklaşma. 1-2 saat yaylı olalım, lan alıp geteyle. O da çarkan öğrenle alıp geteyle dese gel. Pas kendi tırır sayın attın ha bana. Bunu canına cümsüsün. Кысайкал Кабылова. Адам катары кызмыкөз атасына бакыт каалайбыз. Инстаграмда кыргыз эстрада ырчысы Кысайкал Кабылова кызы Альфиянын атынан баракча ачылып, анда ырчынын мурунку жолдошу Эрнис Айдаралиевден үйлөнгөн учурдагы сүрөттөрү жүктөлдү. Буга окшогон фейк аккаунттардан тажаган ырчы айым мындай жасалма баракча ачкандарга нааразылык билдирүү жасады. Эмне деген бул? Эптеп хайп кылып алгыңар келип жатабы? Элдер мен ушул аккаунттан кирип жатат деп ойлоп жатышат. Ичин күйүп аккаунттарды ачып жатасың деген сыяктуу билдирүүлөр толуп кетиптир. Иштен кол бошобой 2 күн бою кызымды көрбөй, 2 суткадан бери уктабай иштеп жүрөм. Мен анын үйлөнгөнүн жакында эле уктум. Бактылуу болсун. Адам катары кызмыкөз атасына бакыт каалайбыз. Биз такыр сүйлөшпөйбүз. 1 жыл болуп калды. Бири-бирибизди тааныбай деле калдык десем болот. Андыктан жаман ойдон алыс болгула дейт ал. Маалымат Булак, Барс Медиа. Гүлзат Мамытбек ыйлап кыргыз бийлигинен жардам сурады. Өзүн кыргыздын деми деп атап келген Гүлзат Мамытбек ыйлап кыргыз бийлигине кайрылуу жасады. Анда ал пандемияга байланыштуу Орусиядан Кыргызстанга келе албай жаткан мигранттар тууралуу айткан. Мага көндө мигранттар кайрылышууда, бирок аларга жардам бере албай жатамын. Аскар Салымбеков, Темир Сариев, Жанар Акаевтер кайдасыңар? Мен эми аларга эмне деп жооп берем деген. Бул видео соц тармакта каттуу талкууланууда. Маалымат Булак, Элдик Медиа. Эненин көз жашы. Кыргыз-тажик чек арасын тосолуу деп уйгурдук эле өрттөп кетишти. Mana men özüm 78'ge kirem. Tam bir tam 80. Tekittin beri atam çayarım çıkayım. Sonra izadan mena içine bir kasa çorba bulup yer. Alıp teşekkürüm. Güt şu meyselarım gelip porterge çıktı, bıraktı, yapar, teştaktı, şey yaptı, teşekkürüm. Üç yapçalan. Esenlik olsa kuyup gütmeyen, izbala kolay. Sağıram, nargı sayda balanda kuyuga çayıp gelede sap kötün çıkar. Oy tuğla dedim, kuruyuyan, kuyugudu güdep, çıkırıp kesem, şu turgan gilen yer teşekkür, dağı ne de kütüp kuyup yatar. Hazır o kuyup etken uyuңuzdu mamleket içine jardam berебиз deyби? Jardam berебиз, götürüp berебиз deydi endi bilmesem endi. Xudo xayr yol orta versin. Eli jurt, akayı kapıman halkıma versin. Şöntüp çapatendim, aylık, madde keçe hakim vardı. Onu bir dağ, bir kattanlar var eken, ol kocada kaçıp etip kaldı. Kaz tepkide uzak ötüp etip kaldı. Aldı da gayet başına. Kattalardan geldi bro. Şu keçe kim?